Кандайсыңар туугандар? Акыркы учурда патент, кассовый аппарат анан мындай тигиндей деп эле ызы чуулеп болуп эле жатып калышты. Анан мен да силерге окшоп вообще эчтеке түшүнбөй эле калдым, блин. Анан ушул боюнча информация алып көрөйүнчү деп анан интернетке кирип окусам, мындай экен да, короче. Бул информацияны, блин, тиги министрлиги же нормально жеткире алышпайт, блин. Элдин башын айлантып ызы чуу кылып. Анан ал ызы чуу информацияны алып туруп анан жана кээ бир журналисттер ого бетер ашмалтайын чыгарып ары бери териштирип жазганда элдин башы айланып эле жатып калып атат да. Короче, менин түшүнгөнүм боюнча мындай экен да. Мурункудай ай сайын там 2000ден 5000 сомго чейин патент алып иштеп жүргөндөр азыр ал патенттин кереги жок экен. Вообще отменяется бул патент. Болгону кассовый аппарат коюш керек экен дагы. Анан түшкөн крешени аппаратка уруп чек чыгарып, короче, мындайча айтканда прозрачность да. Ошону походу мамлекет требует. Анан экинчи жагдай, сенин жылдык тапкан крешең 8 миллион сомдон ашса, анда салык төлөйт экенсиң да. Анан эмнеден ызы чуу болуп атат деп ойлонуп көрсөм, короче, биринчиден походу жана кассовый аппараттардын кымбаттыгы окшойт да. Булар бир эле аппараттын 10 миң сомдон 17-20 миң сомго чейин чыгат экен. Анан экинчи себеби жана салыкта да кептин барычы. Ызы чуу чыгарып аткандардын баары походу 8 миллион сомдон өйдө акча табышат окшойт да, жылыначы. Не хотят делиться походу деньгами. Өзүлөр деле айтып атпайбы, эмнеге мен мамлекетке беришим керек депчи. Буга чейин ошол чоң бизнесмендер, торговый комплекстер, короче, ири соодагерлердин баары биз алып жүргөн эле кичинекей патентти алып алып эле анан килтейген акчаны оборот кылып жүрүшкөн да. Анан азыр, конечно, это неудобно же. Ызы чуунун себеби ошондо окшойт да, менин оюмча. Силер кандай дейсиңер? Ё-моё, айткылачы оюңарды. Может, я ошибаюсь дегендей.